Ысык-Ата районунун Кочкорбаев айыл өкмөтүндө ачылган канаттуулар фабрикасы учурда ийгиликтүү иштеп жатат. Заманбап технология менен иш алып барган тоок фермасында бүгүнкү күндө 33 000 баш тоок бар. Фабрикада жем берүү, жумуртка чогултуудан баштап таңгактоого чейин иштер автоматташтырылган. Бул болсо өндүрүш чыгымдарын азайтууга мүмкүнчүлүк түзөт. Тагыраагы бир нече жумушту бир эле адам заманбап технологиянын жардамы менен аткарат. Яйца, как видите, идут у нас. Фабрикада бардык жумуш автоматташтырылган. Цехтен келген жумурткалар алгач минтип таразадан өтүп, көлөмүнө, салмагына жараша бөлүштүрүлүп чыгат. Андан соң таңгакталып кутучаларга салынат. И складывают в коробки. Жабдууларды сатып алууга Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду колдоо көрсөткөн. Долбоордун наркы 1,2 миллион долларды түзгөн. Ишкана тамак аш коопсуздугунун бардык нормаларына жооп берген экологиялык таза продукциялар чыгарат. Өндүрүлгөн жумурткалар азырынча өлкө аймагында сатылууда. Все же автоматизировано. Вот сейчас на данный момент 33 000. Жабдуулардын баарын Италиядан алып келдик. Сапаты эң мыкты. Өндүрүлгөн даяр продукцияны өлкө ичинде сатып жатабыз. Себеби Кыргызстан өзүн жумуртка менен 20% гана камсыз кылат. Алдыда өндүрүш кубаттуулугун көбөйтүп, тооктордун санын 130 000ге жеткиребиз. Ишти уюштурууга мамлекет тараптан, жергиликтүү бийликтен жакшы эле колдоо көргөзүлүүдө. Биз болсо өндүрүштү өнүктүрүп иштей беребиз. Будет работать также один человек. 33 000 тоок алган чарбада 10га жетпеген адам гана иштейт. Алардын дээрлик бардыгы жергиликтүү тургундар. Ага кошумча фабриканын ачылышы айыл өкмөттүн социалдык экономикалык абалынын жакшырышына салым кошот. Өкмөт дагы биз жергиликтүү бийликти аябай колдоп, ушуларга ушундай шарт түзүп бергенге милдеттүүбүз да. Анткени ушул ишкерлердин артынан биздин экономикасы өсүп, жергиликтүү бюджетке дагы кирешелер түшүп атат. Ушул кирешелердин аягынан өзүбүз да башка социалдык тармактан, социалдык жактан жумуштарды бүтүрүп, элдерге жардам берип, ушундай ишкерлер көбүрөөк ачылса, алар бизге жумуш орундан түзүп берип атышат. Өнүгүү ушу менен эле токтоп калбайт. Алдыңкы 2 жылдын ичинде жумуртка берген тооктордун санын 132 000ге жеткирүү пландалууда. Канаттуулар чарбасы толук кандуу иштеп баштаса, жыл сайын 40 миллион даана жумуртка өндүрүлүп баштайт. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.